Саламатсыздарбы, Назар News TV каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаты Турат Мадылбеков. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Алгач эле суроом сизге мындай, Жогорку Кеңештин депутаттарынын азыркы иштеп аткан ишине ичиңиз чыгабы? Негизи эле депутат деген кандай болуш керек? Азыр бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошондон берки убакытта турган болсак 6 чакырыштын депутаттары иштеп атат. Ар бир чакырышты биздин өзүбүздүн Кыргызстан эли сарыштырып билет да, кимиси кайсы чакырыштагы депутаттар кандай кызматтарды кылды, кандай мыйзамдарды кабыл алды, кандай көзөмөлдөй алды, жана ошондой эле элдин көйгөйлүү кандай маселелерин көтөрүп чыгып ошолорду чече алды. Мына ошонусу менен өзү элдин эсинде калат да. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, 6-чы чакырыштын депутатын 5-чи чакырыштын депутаттары менен салыштырып жүрүшөт. Элдин арасында өздөрүнүн пикирлерин да айтып. 5-чи чакырышка да бир топ баягы сын пикирлер болгон эл тарабынан. Бирок 6-чы чакырыштын депутаттарына сын пикирлер андан 10 эсе көп болду деп айтсам мен жаңылышпайт болушум керек. Анткени эл баарын көрүп турат, кимдин кандай иштегенин. 5-чи чакырышка келген депутаттардын көбү убагында Алмаз Атамбаевдин көргөзмөсү менен жана ошонун көзөмөлүнүн астында кимдер келиш керек, алдын ала чечилип, анан шайлоого аттанып, аягында келип мына ошондой жаманатты ар кандай сөздөргө конуп отурат. Аны Алмазбек Атамбаев өзү да айтты, анткени өзү билген мурда кандай депутаттар келерин. Ошон үчүн туура Жогорку Кеңештин депутаттары бир топ жакшы мыйзамдарды да кабыл алды, бирок көп маселелерди калып калды. Ошондой эле алган мыйзамдарындагы чийки ойдон кабыл алгандары мына азыр бүгүнкү күндө элдин арасында ар кандай сөзгө калып келатат. Мисалы турган болсак, мен майдалап башка мыйзамдарды айтып отурбайын. Мына ушул 6-чы чакырыштын депутаттары биздин Кыргызстанда жаңы 5 кодексти кабыл алды. Мына ошол кодексте бүгүнкү күндө кандай иштеп атат? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Мына ошону анализдеп көрсөңүздөр, мына журналисттердин баары эле жакшы билет. Эл да кыйналып атат азыр. Ошол мыйзамдарды оңдоп да коюшкан жок мынакей. Көрдүңүзбү? Оңдоп киргизип коюш керек эле. Мисалы алып турган болсак, кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекстер мынакей. Ошолордо азыркы бүгүнкү күндөгү укук коргоо органдарынын бир топ кыйынчылыктар болуп атканын, анан алар кыйынчылык болуп мыйзам менен де жетектеп иштейт десе, мыйзам жол бербегендиги, ошондой эле анан эл тарабынан баягыдай эле көнгөн адатка салып элдер ошол укук коргондорунга тиги күнөөлөрдү коюп келет да. Бирок андай эмес, бунун баары тең ошол мыйзам. Мыйзамда бир топ беренелер чийки кабыл алынып калган, алдын ала эсептелбей, арты эмне болот? Мына ошолордун баары тең эсептебей, жакшы талкуу болбой, чийки ойдон кабыл алынганы мына бүгүнкү күндөгү биздин жашоо турмушта өзүнүн өмүрүн көрсөтүп атат да бул мыйзам. Мына мен ойлойм, ана азыр 7-чи чакырыштын депутаттары, азыркы 6-чы чакырыштын депутаттары жетишпейт. 7-чи чакырыштын депутаттары келип туруп, эң биринчи мына ушул мыйзамдардан, кодекстерден башташ керек. Ошол мыйзамдардын баарын өзгөртүп, бөтөнчө оперативдик кызматкерлерге жана башка да тергөөлөргө дагы бир топ мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Азыр бүгүн өздөрү да билбейт. Канча убакыт тергеш керек, кантип кылмыштын бетин ачыш керек. Мунун баары тең көбүнчө оперативдик кызматтар ачып келгенде, оперативдик кызматкерлердин баары тең азыр колу бутун байлап койгон. Мына укук коргоо органынын оперативдик кызматкерлеринин баары бүгүнкү чейин баягы жогорку өзүнүн жетекчилерин айтат, бирок алар дагы кандайдыр бир кашаңдык менен тез аранын ичинде өзгөртүп мамлекетте, өкмөттө карап, анан жогорку кеңешке сунуштаган мыйзамдар да жок болуп атат да. Анткени ошолор биринчи ошол колдонот да жана укук коргоонун кызматкерлери. Анан ошондой жок болгондо бүгүнкү күндө колу байланып, анын артынан кылмыштын бети ачылбай, жакшы тергелбей,
анан сотто кээ бир эмелердин баары акталып кетип аткан учурлар дагы көп болуп атат. Мына ошолорду мындай караганда алгылыктуу иштей алган жок, бирок иштешти. Арасында 120 депутаттын ичинен мен сыйлаган, мен билген бир 20дай депутат бар. Мына ошолор гана активдүү иштеп, мамлекеттин келечеги боюнча ойлонгон биздин депутаттар бар. Аларды мен сыйлайм. Ал эми мен айтып аткан сөз бул көбүнчө жанагы уктап отурган баягы маани бербеген убагында жөн эле кнопканы басып коюп отурган мына ошонун азабын азыр үлгөрүп атат. Анда значит өзүңүз түшүндүңүз болуш керек мен кандай баа берип атканымды. Ошо мыйзамдар тууралуу айтып калбадыңызбы? Анан ошо кодекске өзгөрүүлөр киргизилип аткан учурда кайсы мыйзамга мындай маани берилбей калган, эске алмай калган? Мен сизге жана кодекстерди айттым. Мен эки эле кодексти айттым. Ар бир кодексте өзүнүн эмелери бар, мүчөлүктөрү бар. Кодекс жанагы өзүнчө комиссия түзүлүп, группа түзүлүп, ар бир мисалы кодекстер боюнча тетиги 15-жылда башташкан. Биздин убактачы. Мына ошондо мен активдүү баягы талкуулоо болуп атканда жаңычы проектлердин баары тең талкуулап атканда мен өзүмдүн бир топ сунуштарымды берип берген мынакей Лили Сыдыковагачы. Ошол бир төрайымы болгон комиссия группанын старшы болуп. Анан ошондо аябай айтышкан, ой жакшы сунуш бердиңиз деңдер. Кийин жана кодекстердин баарын карасам алардын баары эчтекеси жок. Анан кийин кереги жок. Келечеги жок. Ошо кодекстин ичиндеги беренелерди алып алганда ошолордун баары тең анан депутаттар да карабай, маани бербей кабылданып калып, аягында мына мындай кыйынчылыктар болуп атат. Аны тез арада чыдамдашка убакыт өтүп атат. Анткени ошонун артынан башка кызматкерлердин иштей турган кызматкерлердин колу буту байланып отурат. Көрдүңүздөрбү? Ал бир. Андан тышкары дагы көп учурларда мына сот органдарындагы көп полномочияларды берип койгонда прокуратурадан алып турупчу. Бул баягы алар болсо бүгүн кандай чечимдер чыгарып атат, ошону мыйзамдарды жетектеп алып. Кудайдан кийинки эле азыр соттор болуп калды. Өзүн Кудай сезип калган. Кааласа караны ак деп, акты кара деп, кээ бир керек болсо жанагы мүлк жагынан жанагы спор болгондо ошол жагынан дагы соттор туура эмес чечимдерди чыгарып жөнөкөй адамдарды ыйлатып атканын дагы аябай мен көп кездештирдим. Бу дагы жаман нерсе да. Ошон үчүн биз да айма айтабыз, сот чечет деп. Бирок сотту эч ким көзөмөлдөгөн эч ким жок бирөө. Президент да көзөмөлдөй албайт, жогорку кеңеш дагы, прокуратура да көзөмөлдөй албайт. Анан эл дагы болгон эле өзүнүн пикирин айтат, баягы ыйрамсырап өзүнүн жана болгон окуяларын айтат. Анан президентке кайрылат. Көп эле азыр президенттен сурап жүрүшпөйбү? Бирок президенттин асыл эле чече турган полномочиясы жок. Алар болсо кайра эле сотко жиберет, ошентип эле тегеренип жүрөт да. Бизде бир эле орган бар. Мыйзамдардын туура так аткарышын көзөмөлдөөчү бул прокуратура. Мына ошол биздин прокуратуранын өзүнүн мыйзамда да бар. Прокуратура дагы жана элдерге жардам бере албай келе айтса, эми соттун чечими чыгып калды да деп отурушат да. Бирок кандай болбосун, соттун чечими кандай чыкты? Кайсы мыйзамдарды бузуп, так туура тегиз каралдыбы? Ошолордун баарын тең өзүнүн текшерип чыгып, анан жыйынтыгын бере турган прокуратура болуш керек. Прокуратура өзүнүн сөзүн айтыш керек. Мен надзорный орган катарында силердин чыгарган чечимдер, мындай мыйзам бузуу жолу менен тиги кишинин мүлкүн бул мишеге алып берип койдуңар деген эмелерди жүйө келтирип айтса, алар оңдош керек да. Мына ошону дагы прокуратура буга дагы киргишпей жатат да. Өздөрүнүн турган полномочиясын өздөрү илишпейт. Жок деген эми ал отмена кыла албайт тиги соттун чечиминчи. Соттун чечимин жогорку инстанциялар гана жасагат. Ал эми бул учурда өзүнүн заключениесин чыгарып туруп бериш керек. Андан кийин жогорку кеңешке жеткириш керек.
жана совет безопасности болот атпайбы, мына ошондой маселелерди ортого коюп, президентке да жеткирип, мына момундай мыйзамдуу бузуулар менен биздин соттор туура эмес чечимдер чыгарат деген өзүнүн жыйынтыгын, өзүнүн оюн айтыш керек да аларчы. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн, бирок ошону жетектеп иштебей атышат да. Бул жагы өкүнүчтүү негизинен. Сиздердин убактагы менен азыркы убактагы депутат болуу мындай кыйынбы же азыркы убакта оңойбу? Депутат болуп келүү өтө кыйын, анткени азыр өзүңүздөр билип атасыздар. Биринчи чакырыштын депутаттары мисалы эч кандай каражат маселесин мындай көп ысырап кылбай эле депутат болуп келген. Элдер өздөрү тандап, өздөрүнүн добуштарын берген. Мына ошол экинчи чакырыштан башталып акырындык менен мынакей бүгүнкү күндө биздин апогейине жетип отурат. Акчаң болсо депутат болосуң, акчаң жок болсо депутат болбойсуң деген биздин Кыргызстанда ошол калыптанып баратат да. Мына ошону биз ошол стереотипти жок кылышыбыз керек. Себеби дегенде акыркы кездерде биздин олигархтар деп мына кече жакында Кыргызстанда эме болуп атпайбы, аябай ызы-чуу болупчу. Олигархтар деген кимдер булар? Олигархтар деген бизнесмен эмес. Мен бизнесмендердин баарын сыйынам. Бизде Кыргызстанда бизнесмендер да көп, жакшы, чоң бизнесмен да бар, орто бизнесмендер да бар. Алар өздөрүнүн акылы менен, эмгеги менен, өздөрүнүн туура жүргүзгөн ошо бизнестеги саясаты менен бүгүнкү күндө алар биздин Кыргызстанга налог төгүп, мынакей биз сиздер менен айлык алып дегенде пенсия алып ошон менен жүрөбүз да, туурабы? Ал эми олигархтар деген бул биздин чиновниктер, башка мошенниктер менен чогуу бирдикте могу Кыргызстандын мүлкүн, же болбосо байлыгын мыйзамдуу жол менен албай, бөлөк кандайдыр бир жолдор менен алганын баары тең бул Кыргызстан эли жакшы билет. Өзүңүздөр билесиздер, бизде канча деген завод, фабрикалар болгон. Алар баары каякта, иштеп атабы, иштеген жокпу? Эмне үчүн иштебей калды? Мына ошол маселени биз көтөрүш керек. Иштеттириш керек ал завод, фабрикалардын баарын тең. Ошондо биздин жарандарын бар бул Казакстан, Россияга кетпейт. Ар бир заводдо билесиздер да 5000 деген жок дегенде ар жагы бир 25-40 миңге чейин иштечи ар бир заводдордо. Мына ошол заводду иштетүүнүн максатында биздин жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы бул жеринде ойлонуш керек келечекте. Анан эми жанагы депутат болуу. Анан депутат болуп эле дайыма салыштырып айтыш керек да. Мурунку биздин депутаттарды карай турган болсоңор, алдыңкыдагы кимдер болгон, биринчи, экинчи, үчүнчү кезди карасаңыздар, акырындык менен ошондо майдаланып келди. Башында мамлекетти ойлогон, мамлекетчил адамдар, депутаттар келген биринчи чакырылышта. Мен деген азыр турмушта тажрыйбасы бар, өндүрүштө тажрыйбасы бар адамдар баары келген. Андан кийин эле жанагы кетти ылдый акчанын күчү менен. Мына ошо менен бүгүнкү күндө мамлекетте бир күндө иштебеген, мамлекеттүүлүк дегендеги түшүнүгү жок, мыйзам боюнча түшүнүгү жок, мыйзам кантип жазылат ал боюнча түшүнүгү жок, бирок акчасы бар. Мына ошондой адамдар келип, барган сайын мындай адамдар көбөйүп баратат. Андан тышкары дагы бизде ошолдой адамдар криминалдар менен аралашып, криминалдардын дагы кээ бир адамдары дагы биздин жогорку кеңешке келип, өтө коркунучтуу акыбал. Мындай карай турган болсоңуз, кээ бирде биздин чиновниктер дагы акыркы кездерде уюштурулган кылмыштык топтор менен аралашып кеткен учурлар да болуп атат мынакей. Бул дагы бизде коркунучтуу. Ошон үчүн ойлойм, депутат болуу өтө жоопкерчиликтүү. Анан көбү өзүнүн жанагы уурдаган бизнестерин, уурдап тапкан бизнестерин өзүнүн тууган тушкандарын жакшы болуш үчүн өзүнүн ошо жана акчасын аябай келип алып, анан жана мыйзамдарды талкууда дагы, чоң маселелерди кароодо дагы, биздин Кыргызстандын экономикасын өстүрүүдө, же болбосо элдин шартын, биздин кыргыз элине шарт түзүп берүүдө дагы көп ойлонбогондордун негизинде монтип биздин элибиздин дагы кыйынчылыкта турат. Мынакей
экономикабыз дагы өзүңүз билесиздер да жакшы эмебиз. Өтө аянычтуу абалда турабыз азыр. Эми мен кааларым келечекте ушул биздин партиянын жетекчилери дагы ойлонуп, сөзсүз түрдө жогорку кеңешке жаштар келиш керек деп дагы бир өзүнчө бир лозунг кылып чыгарып алышпадыбы? Алар өздөрү түшүнбөй атат. Жаштар келип турмушта тажрыйбасы жок болсо кандай мыйзам жазылыш керек, кайсы көйгөйлүү маселени чечиш керек, алардын түшүнүгү жок болсо анан кантип алар менен туура жаштар келиш керек. Жаштар дагы акырындык менен өзүп жетиш керек да. Туурабы? А биздикилер жанагы парашют менен келет. Мен баары тең эле министр болуш керек, жок дегенде зам министр болуш керек. Анан келип мен тиги мамлекетти башкарам деп. Андай болбойт. Мен каалайм келишсин. Бизде жакшы балдар бар, жаштарыбыз бар. Жаштардын келип алып туруп чекесине миллиондоп урдуп аткандарды көрүп атпайсызбы? Азыр мына соттолуп да жатышат. Анын баары тең ошон үчүн бүгүн Кыргызстанга жашы болобу, улуусу болобу, мындай терең ой менен, жеңил ойлуулук менен эмес, баардык нерсени мындай тегиз карап, жети өлчөп бир кизе тургандай адамдар келиш керек жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Анткени булар ошол өкмөттүн курамын түзөт, өкмөттүн программасын бекитет. Мына ошол боюнча да түшүнүктөрү болуп, ар бир маселени карап атканда, ар бир составын караганда дагы анын басып өткөн жолун, артында тазабы, таза эмеспи, эмнеге шыктуу, эмнеге мындай маселелерди чече алат, мына ошолордун баарын тең анализдеп, тактап, өзүнүн бир тууганы болобу, тайкеси, жээнөсү болобу, ага жарабай турган болсо, туура айтыш керек, жок, башка жерден окатын кыл деп, туурабы? Мына азыркы биздин өкмөттүн составында өтө көп мындай орусча айтканда некомпетентный адамдар келип эзип отурат да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Илгери андай болгон эмес, мисалычы. Ар бир ошол өкмөттүн мүчөсү болуш үчүн бир канча турмуштагы баскычтарды басып, анан келген. Өзүнүн профессиясы боюнча. Бизде мында карасаң түшүнүксүз болуп атат да, мен үчүнчү. Ошон үчүн мына 7-чакырыштын депутаттарын шайлаганда элдер туура карап, кээ бирлери түшүнүп калды бирокчу. Бирок көпчүлүгү дагы эле түшүнө элек, баягы акчага сатылып кетишет. Акчага сатылбай турган болсо, жакшы депутаттар келсе, бул элге эле жакшы. Анан эми партийный эме боюнча азыркы партийный эме болбойт. Анткени партиянын жетекчилери өздөрү тандайт, астыңкы орундарга коет акчалууларды, артында акылы бар, тажрыйбасы болсо дагы артта калат алардын баары тең. Ошойдон алар ошо көчөдө жүрөт, же болбосо өзүнүн үй турмуш тиричилиги менен иштеп жүрөт, мамлекет жөнүндө ойлобойт аларчы. Кээ бирде баягы өзүнүн ой пикирин айтат. Эми алган жана акчалуулар, олигархтар келип, жанагындай маселелерди алар карабайт, ойлонбойт дагы. Ошон үчүн бу тарапта ар бир партиянын жетекчилери баягы список түзүп атканда ойлонуу менен мамлекетти аста коюш керек, биринчи мамлекетти оңдой турган депутаттарды алып келиш керек деп коюп, анан ошондо жанагы компетенттүү, тажрыйбалуу депутаттарды алып келиш керек. Мына ошондо эл сүйүнөт. Азыр партиялар түзүлүп, кимдер экени белгилүү болуп атпайбы? Анан сиз мурунку эле жүздөр келет деп ойлойсузбу? Эми мындай да, мен анализим боюнча ар бир эмеде мурунку чакырылыштагы депутаттарды карай турган болсоңуз, бир 25-30% келип жүргөн. Мурунку чакырылыштардан, мисалы 4-чакырылыш менен 5-чакырылыш көрсөң, ошо 4-чакырылыштагы бир 25-30% пайызы депутаттар болуп келген. Калгандары бир 70%-га жакыны жаңы жүздөр келген. Андан келип оңолуп кеткен жери жок да, туурабы? Бирок барган сайын мына 5-чакырылышка караганда 6-чакырылыштагы бир 40% тегерегинде депутаттар келди да. Эми 7-чакырылышта мен ойлойм 50%-га жакыны ошол баягы 6-чакырылыштын депутаттары келет го деген менин өзүмдүн прогнозум бар. Анткени алардын өздөрүнүн аракеттери боюнча, финансалык
каражаттары бар, мындай ар бирин карап көрсөңүздөр, мына алардын ой тилектери деле ошол катышалы деген ойлору бар да. Значит, акчасы болсо, партия болсо ошентип келе берет кайрачы. Ошол келе турган мисалы жаштар келип калышы мүмкүн. Кандай иштесе деп ойлойсуз негизи? Биз ушу бүгүнкү күнгө салыштырмалуу. Мен айтат элем да, жогорку кеңеш бул оюнчук орган эмес. Же бул мектеп же садик эмес. Жогорку кеңеш мамлекетчил адамдар керек. Мамлекетчил жаштарыбыз да айтат. Ай, мен деле мамлекетчилмин деп. Бирок мамлекетчил болгондон кийин кандай иштерди жасаш керек? Кайсы маселелерди чечиш керек? Кантип чечиш керек? Жол жобосун билген. Сен турмуштан басып өткөндөн кийин бир топ ошол эмелер бар да. Анан ошонун кандай чечилиш керек? Ошонун жолун билесиң да, мисалы туурабы? Мына бизнесмендер жакшы өзүнүн таза иштеген бизнесмендер билет. Бизнести кантип өстүрүп өндүргөнү, кантип мыйзамды оңдош керек, кантип мамлекетке акча түшүш керек. Мына ошону айтатам да. Ал эми ошон үчүн экономисттер мисалы келиш керек. Экономист жөн эле диплом менен мен экономистмин деп келбеш керек да. Экономист ал өзү тажрыйбалуу, бир топ мекемелерде иштеген, бүгүнкү күндө ошол ой жүгүртүүсү, экономика көзүнүн көз караштарынын бияка анализдеген, аналитический баягы акыл дагы керек болуш керек да. Анан биз басып өткөндө мына бул жерде иштеп атканда, практика жүзүндө иштеп атканда сен такаласың да, кайсы мыйзамды оңдош керек экен. Оңдогондо өзүнө да жакшы, мамлекетке жакшы. Мына ошонун жөнүндө ойлоно турган. Андан тышкары дагы мына биздин юристтерибиз керек, туурабы? Юристтер дагы жөн эле диплом менен келе бербеш керек да. Алар дагы адвокатурада иштеген, бир топ жерлерде юрист болуп иштеген, жок дегенде жакшы юрист болуп калыптаныш үчүн, же болбосо калыптанып экономист болуп калыптаныш үчүн жок дегенде бир жагы 5-10 жыл керек. 5-10 жыл керек. Анан ошондой эле аграрниктер, биз агрардык мамлекет болгондон кийин биздин мынабы айыл жергесинде, айыл чарбасында кантип өндүрүш керек, эмнелерди өндүрүшүбүз керек. Алардын өндүргөндөн баштап баягы сатыкка койгонго чейин кай жерге, мына ошонун баарын ойлоп турган биздин аграрниктер керек. Мынакей ошондой адамдар келсе, баягы отуруп талкуулап, ийне жүүнү чейин шашпастан, биздики шашып кетип эле мыйзамдарды кабыл алат, шашып кетип кандайдыр бир чечимдерди кабыл алат, токтомдорду алып жиберишет. Андай кылбай, ошонун баарын тең изип туруп, баарын жакшылап туруп, мыйзамдарды кабыл ала турган адамдар келсе, мен жакшы. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек. Жок, жалаң эле жаштар келсин деп, же болбосо жалаң карылар келсин деп, аралашып келсин. Бирок жанагындай тажрыйбасы болсун. Тажрыйбаң жок, бака ылды жакта иштеп тур. Иштеген адамдар бар, жаштарыбыз бар. Мына ошолор келсе, сүйүнөсүн. Алар да өздөрүн иш керек, өздөрүнүн салымын кошуш керек. Бирок андай адамдар бизде аз. Көбүнчө популист биздин адамдар бар. Ошолор келип биз депутат болуп кетебиз деп адамдар көп да. Сиз мыйзамдуулук жөнүндө да айтып калбадыңызбы? Анан өзүңүзгө белгилүү болгондой эле коомчулукта бир топ орчундуу окуялар талкууга алынып келет да. Мисалга алсак, Батукаевда аягы эмне болот, кимге барып такалат деген коомчулуктун суроосу да сизге. Эми туура жогорку кеңеш дайыма маанилүү маселелер боюнча депутаттык комиссиялар түзүп, өздөрүнүн корутундусун чыгарып, аны жогорку кеңештин жалпы алдын алында комитетте, андан кийин баягы жогорку кеңештин палатага талкууга коюп, талкуулашып, мындай жакшы талкуу болот көп учурларда. Анан ошол токтомдун аткарылышы бул өтө маанилүү маселе да. Сиз мына Батукаев боюнча суроо берип калдыңыз. Мына 5-чакырышта ошо Батукаев мына менин көз алдымда, мен иштеп ошол кызмат кылып турганда жогорку кеңеште бир топ талкуулар болуп, мен өзүм ой пикирлеримди айткам, анын баары тең азыр архивде жатат. Анан аткарылбай калды да. Эмне үчүн аткарылбай калды? Мунун баарын тең биз жана 14 эми болуп кетип, анан 15-inde бат бүтүп кетип калбадыкпы? Негизинен ошол кезде бир топ биз чырылдадык.
башкы прокуратура Аида Саляновага келген сайын суроолорду берип, эмне үчүн иш козгобой атасыңар деп, алар биздин берген токтомдун негизинде, ошого кошуп берген материалдардын негизинде жана комиссиянын алар ошого жеткирбей эле өздөрү эле козгош керек болчу. Бирок козгобостон отуруп, анткени биз ошондо эле түшүнгөнбүз. Башында ошол Атамбаев турат. Атамбаевдин катышты бар экенин түздөн түз биз мындай маалымат болбосо дагы жанагы биздин түздөн түз катышы бар жетекчилердин ошолордун өздөрүнүн мындай көз караштары же болбосо ошолор менен сүйлөшкөндө сүйлөгөн сөздөрүнүн негизинде эле адам баласын билсе болот да, кимде жактан баягы эмени алган, тапшырманы алганчы. Анан козгобой келип, кийин козгоду. Бирок тергөөнү мындай жөн эле формально козгоп коюшту да. Анткени Атамбаевдин учурунда ага да баражган жок. Муну башкы прокуратура мындай чуулдаган Кыргызстанда болуп аткан нерсени өзү көзөмөлгө алып туруп, керек болсо ар бир айда ошол тергөө оператив тобун өзү угуп, жыйынтыктары боюнча справкаларды алып, жогорку кеңештин ошондой комитетине маалыматты берип туруш керек эле. Андай да болгон жок. Сурасаң берген де жок. Ошондон элдин баары түшүнүп, ошо ойдон калып калды. Андан кийин комитеттин төрагалары да анда сураган да жок, көңүл да бурган жок. Бу дагы жогорку кеңештин тарабынан кетирген кемчилик. Сөз түрдө комитет, анткени жогорку кеңеш ошол токтомун аткарышын көзөмөлдөөчү болуп комитетке берилет. Профилдик комитетке берилет. Ошол профилдик комитет айына сурап туруш керек дагы, справканы алып туруш керек болчу. Анан тергөөнүн тезирээк бүтүшүнө көзөмөлдөш керек эле да, башкы прокуратура биринчи. Бирок эки ошо башкы прокуратурадагы комитет дагы, жогорку кеңештин профилдик комитет дагы көзөмөлдөн чыгарып коюшкан. Анткени башында Атамбаев бар экен, баары иш бүтпөйт деген эме менен калып калган, пока Атамбаев кетмейинче депчи. Бирок жакшы, Сооронбай Шарипович мынакей шайланып келип калып, баягы элдин мүдөөсүн өздөрү угуп жүрчү да. Андан кийин өзүнө дагы бир топ ошол кайрылуулар келгенден кийин ошолордун баарын эске алып, башкы прокуратурага мындай тапшырма берип, ошол ишти аягына чейин чыгыруу боюнча өзү көзөмөлгө алгандан кийин ордунан жылып, мына 19-жылы башталып январда ошол токтоп калган ишти өндүрүшкө алып келип, андан кийин мынакей октябрь айында бүтүп сотко кетип атат, туурабы? Бул аябай жакшы. Ошол кезде эле жогорку кеңештен биз айтканбыз, кайсы чиновниктердин көлөкөсү көрүнүп турат. Муну эл дагы билип калган. Эл дагы аябай күтүп жүрдү да. Анан эми мына 19 кишиге күнөөнү койду. Тергөөнү айтам, бул жакшы иштешти. Анча-мынча кемчиликтери бар биз билгенден. Муну башкы прокуратура дагы көзөмөлдөп турду. Эми бүгүнкү күндө таң калыштуусу, эмне себептен ошол 19 киши бир эле Батукаев боюнча ошонун баарын бир сотко жөнөтпөстөн бөлүп калгандарына таң калып атам да. Мен азыркы угушума караганда бул ишти 3кө бөлүп атат. Биринчи жанагы азыр сот болгон жатат, 4-төөнү. Андан кийин Свердловский соту карайт деген эме дагы маалыматты угуп атабыз, анан Первомайский дагы. Эми кандай болсун, кимиси карасын, мен ойлойм, алардын может быть өзүнүн тактикасы, кайсы органдын тактикасы мен түшүнбөй отурам. Бирок сөз түрдө элдин күтүп атканы ошол катышкан адамдардын баары тең өзүнүн жазасын, жазаган ишинин салмагына жараша алса экен деп отурушат да. Бул жерде майда чөнөнүктөр да бар, майда кызматкерлер да бар, эми 4-5-6. Мына алардын эмеси ошолорго жеңилдик берсе болот. Коррупция менен иш козгогондон кийин бир жагы 8 жылдан 15 жылга чейин
мурунку жанагы жаза кылмыш жаза кодексинин негизинде. Азыркысы канча санкциясы канча экенин ошондой эле болуш керек. Эми жок дегенде Кыргызстандын мындай тарыхында биринчи болуп отурат. Президенттин кылмыштуу чиновниктерде турган кылмыштуу топ түзүп алып, момдай кыргыз эли жазабай турган кылмыштар жасаганы болгондо дагы Уурудагы Батукаев вор законы да туурабы? Бул бизде ошол Камчы Көлбаев, анан эми анан Батукаев болчу. Батукаевди ошентип алып туруп, кылмыштуу адамды качырышы, эч кимге тийгизбей аэропорттон салышы, бул кыргыз элин мындай анализдеп ойлоп турган болсоң, ошолордун жасаган иштерин баарын тең кыргыз элин шылдыңдагандыкка барабар. Эми учурга келсек, дүйнө жүзү боюнча пандемия жарыяланып, карантинге жабылды, кайра ачылды. Ошол эле учурда коменданттар иш алып барды да. Сиз дагы мурда комендант болуп иштеген экенсиз революцияларда. Бирок ал учур менен азыркы учурдун айырмасы чоң. Бирок ошол эле учурда коменданттар иш алып барды да. Сиздин мындай мурунку менен азыркынын кандай айырмачылыктары болду сиздин көз карашыңызда? Эми мен баягы Союздун убагында да иштеп калып, 90-жылы Ошто тополоң болгондо дагы катышып, бул жерде да болгон, Оштодо болгон тополоң, комендантский час Оштодогу, Бишкекте да болгон. Ошондо катышып, мен ошондун өзүбүздүн баягы жетекчилер менен чогуу жүрүп, ошол ишке катышып, тажрыйба алып калгам да. Анан мен өзүм дагы 10-жылы ошол баягы мени убактылуу өкмөт, сен комендантсың, мына жердеги талап тоноо аткан мародерчулуктан баарын тоно деп билесиздер да. Канча деген 10 миң, 20 миң деген адамдар келип, Бишкек шаарынын центрин баарын тең жойлоп, таркап, ар бир киоски болобу, магазин болобу, тонокчулукка кеткен. Бул ошону токтотуу иретинде мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өздөрүнчө кол коюп, мына комендантский телевидениеден тиги Текебаевдагы бүт Кыргызстан элине жарыялап, анан мен комендант болуп Бишкекке келгенде, Бишкектен эми муну укук коргоо органдарынын ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери аркылуу биз токтотуш керек да, туура. Ошондо келсем, бүт мисалы ошо центральный аппарат ички иштер башкармалыгындагы бир 20% эле калыптыр. Калгандарын баары билесиздер, тиги таластан таяк жешип, жаракаттарды алып, Бишкектен да аябай көп жаракаттары баары тең ошо таркап кетишкен да. Анан ошондо мен баягы жетекчилерди чогултуп, Бишкек шаарынын 4 районунун жетекчилерин чогултуп, канча биздин кызматкерлердин саны канча, кай жерде, ошолор баары маалымат алгандан кийин мен тапшырма берип, ошол бир 3 сааттын ичинде бүт кызматкерлердин баары тең топтоп алып келгиле депчи. Анан эми ошо 3 сааттын ичинде биз болгону бир 40-50% эле топтой алдык центральный менен. Калгандары ар кандай мындай маселелер менен мындай чыкпай койгон, жаракат алганы бар, коркуп чыкпай койгон, иштегиси келбей койгондор бар мисалычы. Анан ошол дагы көп маселени жаратты. Бирок ошол кезде биздин мына коомдук жарандар, өзүңүздөр билесиздер, спортсмендер, каскадерлор, биздин ветеран МВДлар жанагы аябай көп жардам беришти да. Анткени биздин ошол кылым жолунун коомдун ветерандары ошо топтошуп, гражданский элдерге туура түшүндүрүп айтып, ар кайсы жерлерден анан мен ошондо ошолор менен тыгыз иштешип аттым. Мен кабинетте отуруп, телефон менен иштеп аттым. Мисалы Воинов бир айтты, менде бир 300-400 кишим бар, спортсмендер мисалы. Ага мына ошол ак үйдөн баштап тетиги Фучка чейин ушул эмени бергем, ушу тегеректи тазалап, адамдарга түшүндүрүү иштерин айтып, баягы таркаткылады. Андан кийин ар бир Киевский көчөсүн, ар бир аркы Токтогулу, Московский, ошентип тетиги биз негизинен көп центрди алдык. Анан каскадерлорда, ветерандарда ар бир участоктарда алып иштешти. Ошо менен кошо анан баягы райондук милициялар дагы өзүнүн кайсы эмелер боюнча баягы участоктарды бөлүп бердик. Мына ошо менен иштеп,
17 saat дегенде барып биз ошол марозорочулуктун баягындай аланып атканын биз ошо токтото алдык да, өчүрдүк дегенде болду. Бирок саркындыларды болуп, ошо башаягы дагы алдагы бир 4-5 саатка созулуп, ошо бир сутканын ичинде талап-таноочулуктун баарын тең ошо жок кылып, мен кабинетимде ошо киргенден баштап 3 сутка уктаган жокмун. Мен жалаң телефон менен ар кайсы мамлекеттерден звонить этет, биздин башка элдерибиз звонить этет, мисалы бияк тоналып атат, тияк тоналып атат деген телефондорду таап алып түздөн-түз имдет. Ошондо менде өзүмдө 3-4 телефон менен телефондар ысып турган учур болчу. Ошо менен биз иштедик. Андан кийин анын жанагы Миноборона менен сүйлөшүп, Исмаил Сакыч менен жанагы оор техникаларын берип, жана чоң машина солдаттар өзүнүн үйүнүн өткенде. Мына ошо менен анан бир күн коюп, экинчи күнү анан ошо машиналар менен биздин гаилердин сотрудниктер менен чогуу патруль кылып көчөлөрдөн ошентип тынчтандырып шаарга ошондой жаң кирген. Ошентип ар бир өзүнүн кырдаалдын өзүнүн шартына жараша ойлонуп иш кылыш керек. Ал эми пандемия боюнча бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Мунуку деле окшош эле, бирок ошогочу. Бирок момундай кылуунун кереги жок болчу да. Мисалы, мен өзүмдүн оюмду айттым, ошондочу, по-моему, Куловду айтып болуш керек, да башка дагы ветерандар айтып, комендантский час эмне экенин билген адамдар ошону билип айтып калды. Комендантский час бул Бишкек шаарынын ичиндеги комендант болгондон кийин мэрден баштап бүт шаардын ичиндеги кызматкерлер, мамлекеттик кызматкер, муниципалдык баары комендантка баш ийет. Ошон үчүн ал коменданттын командасы күчтүү болуш керек. Ошо болуп аткан ситуацияны мындай оорунун жугуштуунун жуктурбой иретинде негизи максат ошо да. Эмне иштер жасаш керек? Кайсы мамлекеттик кызмат эмнени жасаш керек? Мисалы, мэрия эмнени жасаш керек, Минздрав эмнени жасаш керек, Горздрав жана башка окшогон толтура ар бир өзүнүн эмесинин астына тапшырмаларды коюп, анан кийин милицияны кандай пайдаланыш керек? Милицияны дагы жөн эле тияка бияка коюп кое бербеш керек, анализ деп. Мен мисалы ошол комендант болсо шаарды сыртын жапмакмын, башка райондор менен, башка региондор менен катнашты токтоттуруп, мисалычы бир маанилүү маселелер боюнча гана болбосо токтоттуруп, анан жана спецпропуска деп атпайбы, ошону таап, анан кимдерге берилиш керек, аны алдын ала бат иштерди жүргүзө турган, анан спецпропускаларды бере турган эмелерди дагы эмес керек. Мисалы, мен болсо тегерете тосмокмун, ичиндеги могу биздин блокпостторду коймок эмесмин. Алардын баары тең ички адамдардын баягы комендант жасалгандан кийин чрезвычайное положение да, ар бирisi үй-бүйсү отуруш керек, туурабы? Отуруп калбадыкпы? Көчөлөрдүн баары эме болуп калды, таза болуп, маршруттардын баары жүрбөй калды. Байкасаң, эч кандай транспорт жүрбөй калды. Анан ошол жерден спецпропуска ар кандай кимдерге берилет, мисалы. Ошолорду берип тез арада ичинде берип, анан кийин ошол спецпропусканы текшере турган. Могу биздин патрульный милициябыз ар бир районго жана блокпостторду коюп текшергөндүн ордуна тескеринче мобильный транспорт менен экипажды отургузуп, ар бир райондон 2-ден 3тен эмени койсо, ошондо 8 же болбосо канча болуп калат? 12 болот, туурабы? Патрульный машина. Мунун ушулар эле ар бир көчөлөрдө жүрүп аткан транспорттарды текшерип, спецпропускасы барбы, ал поддельный эмеспи, мына ошолорду текшерип, эгер поддельный болсо наказывать этип, мына ошондой иштерди жүргүзүш керек болчу. Калган, мисалы, бул Бишкек шаарында бир канча миллиондон ашык эл жашайт да, анан көбүрө больница барат, ооруп жүргөндөр бар, ошолорго аябай тоскоолдук болду да. Ошолор больницаларга бара албай калды, өзүнүн баягы дары-дармектерин же болбосо ар кандай процедураларын ала албай калды, анализдерин тапшыра албай калды. Ошолорду мен угуп, анын айла жок, мен жанагы өзүмдүн
айтканым бар да, ушучу ички блокпосттор. Блокпостторду койгондо бер жагы бир 50 метр, ар жагы 100 метр машиналар турат тыгылып. Тыгынды искусственный кылып койгону бул негизинен туура эмес болгон да. Ошон үчүн мен айтканым ошо блокпосттун кереги жок деп. Кийин блокпостторду баары алышпады, туурабы? Анткени негизинен керек блокпост антип иштеген жок. Андан көрө милиция кызматкерлерин баарын тең, жана мен айтпадым, мобильный кой. Андан кийин ошол ППСтерден агы бийик кабаттуу үйлөргө кубиктер турбай, ар кайсы микрорайондорго ошонун өзүнүн эмесине карата эле патрулдук кызматтарды ошол жерге коюп, аны смендештирип, анан алар болсо ошол короолорго чыкпагыла, жанагы чрезвычайное положение үйүнөн чыкпаш керек дегенчи. Короосуна да чыкпаш керек этаж. Алар бири менен мындай карым-катнашта болбош керек. Анан магазинге чыкса жанагы масканы кийип алып, перчаткасы менен кийип алыш керек. Мына ошолорду текшерүү иретинде, анан элге түшүндүрүү иретинде кантип түшүндүрүш керек. Жанагы громкоговорителдер менен эле айтып түшүндүрүп турса, эл дагы көнөт эле да. Эл дагы көнүп, кой маска кийиш керек экен деп, мына ошондой иштердин баарын жүргүзсө жакшы болмок да. Жаңы эле келип аткандардын баарын жакшылап текшерип эле, бирин да жибербей туруп, анча-мынча акча кетмек. Ошол 14 күн болобу, 20 күн болобу, ошолордун баарын тең көндүрүп, анализдер менен таарлап, ооругандарын чыгарса, мындай эме болмок эмес бизде. Жакшы болбой калгандан, ошого биздин кыргыз эли өзүбүз да күнөөлүүбүз. Биз дагы маска тагынбай, биз дагы ага мындай көңүл бурбай, анан арабыздан да кайтып атышпай, андай оору жок, аны мындай оору жок депчи. Мынакей оору жок болсо, монтип оорулардын баары тең ооротпой, анда ошону алып барып көрсөтүш керек ошол оору жок деген адамдаргачы. Маегибиздин соңунда эми калай калкыбызга каалоо тилегиңиз, кайрылууңуз болсо айта алыңыз, эркин микрофон. Мен эми биринчи каалоо тилегим могу азыркы болуп аткан пандемия, коронавирус оорусу, ошондон биздин Кыргызстан эли азыркы медиктер сурап аткан эрежелерди сактап беришсе, анан бизде ооруган адамдар тезирээк сагайып үй бүлөсүнө барышса, жанагы жоготууларга болбосо ушул оорунун азабынан, бул биринчиси. Экинчиси, мынау жогорку кеңешке келе турган депутаттарыбыз ушул мамлекет жөнүндө ойлой турган, принципиалдуу, өзүнүн тажрыйбасы бар адамдар келсе экен деп мен тилейм. Бул анткени өтө мөөнөтү жагынан дагы, эгер ушул жерде 20-жылы мынау алтын чакырыштагы депутаттардан жаман депутаттар келе турган болсо, анда өтө жатак. Анда биздин кыргыз элинде тынчтык болбой калышы мүмкүн. Анткени көп маселелер чечилбей, көйгөйлүү маселелер бар чечилбей, экономика өспөй, мыйзамдарыбыздын баары тең кабыл алынбай, кабыл алынгандарыбыз баары чийки кабылдана турган болсо, мындай депутаттар келбеш керек. Мына ошолордун депутаттар келбешин мен каалайм. Ошону эл туура түшүнүп, силерди эл баамчыл болот. Эл туура баамдап, өзүңдүн менин тууганым эле дебестен, аны ошол жигитибиз жарайт. Онун артында мындай деп, анализдеп, анан барып туруп өзүнүн добуштарын сатпай, керектүү адамдарды депутат кылып шайлап алсак, бул аябай бизге утуш болуп эсептелет. Азыркы кезде дагы биздин өзүбүздүн экономикага байланыштуу жана башка дагы шарттарга боюнча биздин өзүбүздүн геосаясаттарда дагы бир топ биздин кемчиликтер бар, тынчсыздануулар бар, ичинде дагы тынчсыздануу бар. Мына ошолордун баары тең жеңил өтүп кетишин мен каалайм. Келип бергениңизге чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Назарыңыз ТВ каналынын көрөрмандары кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.